Саламатсыздарбы, кымбаттуу окурмандар. Сиздердин назарыңыздарда Нуркулова Гүлнара Жороевнанын Турсун аттуу чыгармасын окуп берем. Кыргызчага которгон Айнагүл Кашыбаева. Биринчи бап Кайыр кош ысык көл. Таң заардан Турсунду энесинин "Тура кой, секетин кетейиним" деген жалынган сөзү ойготту. Турсун көзүн шашпай ачып, тургусу келбей жуурканын кымтыланды. Себеби апасы ачкан эшиктен аны менен кошо кирген тоонун таза абасы бөлмөнү муздатып жиберген эле. Сырттан топураган адамдардын кобур-собурлары угулуп жатты. Эркектердин үзүл кесил үндөрүнөн жылкы сойгонго даярданып жатышканын баамдады. Кызык, атам бул жолу кимди мейманга чакырды болду экен деп ойлоду. Жылкы сойгону калышса, демек эл көп келет экен. Кой, туруп апама кол кабыш кылайын деген ой аны төшөктөн тургузду. Кийинип короого чыгып, отургуч катары ыңгайлаштырылып жасалган чоң дөңгөчтө отурган чоң энесин көрдү. Андан алыс эмес жерде атасы, атасынын бир тууган иниси Азамат абасы жана көптөн бери атасынын чарба ишине кол кабыш кылып жүргөн кошунасы Иман абасы көрүндү. Ал атасы мейман чакыраарда дайыма жардам берчү. Адатта ал аталган малды союп, этин жиликтеп, бышырып, эң негизгиси устукандарды келген меймандарга жаш курагына же ээлеген кызматына жараша бөлүштүрчү. Бул милдетин чаташтырбай, өтө так аткаргандыктан атасы ар дайым ага ыраазы болоор эле. Эркектердин олуттуу түрлөрүнө караганда бүгүн кайсы жылкыны союу керектигин чече албай жаткандай. Демек маанилүү конуктор келери турган иш. Секетин кетейин, туку, турдуңбу? Кел бери, жаныма отурчу, деди чоң энеси Турсунга. Жанындагы орундукту жаңсай. Турсун чоң энесинин жанына келип, дөңгөчкө көчүк басты. Чоң энеси анын чекесинен сылап, маңдайынан шуу жыттады да, чөнтөгүнөн жүз арчысын алып, көз жашын сүрттү. Эне, эч нерсе дебей эле коюңузчу. Алардын жанынан өтүп бараткан апасы негедир бурк этти да арбасты. Турсун чоң энесинин жанында бир азга отурган соң, апасына жана Иман абасынын аялы Сакен эжесине казанга суу ташыганга жардам берүүнү ойлоп, ордунан турду. Казандын ичинде белинен өйдө суу бар экен. Үйгө кирген Турсун чакадагы жарманын калганын бош чарага куйду да, бошогон чаканы алып булакка жөнөдү. Мөлтүрөгөн булак суусуна суктанган ал, алаканындагы таптаза тоонун суусунан кере-кере жутту да, калганына жүзүн чайкады. Ошондо гана уйкусу чайыттай ачыла түшкөндөй болду. Бир аз отурган соң, эң терең жеринен чакасына сузуп алган суусун көтөрүп үйүн көздөй басты. Сууну эмне үчүн кичинекей казанга куюп атабыз? Жылкынын этин бышыра турган чоң казанды даярдабайбызбы? Деген Турсун казан асылган очоктогу отту тутандырып жаткан апасына суроолу тиктеди. Апасы жооп берген жок. Үндөбөгөн апасынын түрүнөн анын эмнегедир капаланып атканын байкады. Апасы адатта атасы менен кер мурайтышканда, же болбосо чоң энесинин жемесин укканда ушинтип айланасына, жада калса балдарына да көңүл бурбай, ичтен тына өз оокаты менен алектенип жүрө берер эле. Апасынын мындай маанайы Турсунга жакчу эмес. Ал апамдын кабагы тез эле ачылып, таарынычы тарап кетсе экен деп ичинен жаратканга жалынчу. Булакка барып чоң чараны жууп келчи, деди апасы бир маалда. Макул, энеке. Апасынын үнүн укканына дилгирленген Турсун анын айтканын дароо аткарганга ашыкты. Туку, самоорду кайнатсаң болбойт беле? Жылкыны союп бүткөн эркектерге чай бериш керек го? Баятан бери дөңгөчтө отурган чоң энеси үн катты.
ал жерден ким эмне кылып атканына тегиз көз салып, туура эмес кылгандар болсо аларга туура багыт берип, жөндөп турууга ыңгайлуу эле. Ооба апа, мен самоорго суу куюп койдум. Азыр отту тантам, деп жооп берди Турсун. Турсун самоордогу суу кайнаганча оозгу бөлмөдөгү төшөктөрдү оңдоп салып, дасторконго тоң майды кабышкан боорсукту, кечээкиден калган койдун бышкан этинен коюп, дасторкон даярдай салды. Эркектер жылкыны жыгып, союп бүткөндө гана апасы самоордогу суудан чай демдеп, баарын үйгө чайга чакырды. Баары таң атпай чогулгандыктан эч ким эртең мененки наар иче элегиле. Ортодо жымжырттык өкүм сүрүп, жаңы саалган сүт, анан туз кошулган чайды шорулдата ууртаган үндөрү гана угулуп турду. Бир-эки боорсок чайнап, бир чыны чай ичкенге үлгүргөн Турсунду апасы сырттан үн салып чакырып калды. Ошондо гана Турсун кичинекей казанда кайнап турган сууга көзү чалдыкты. Ал Турсунду жуундуруу үчүн даярдалып жаткан суу эле. Акыркы 2 жылдан бери, тагыраак айтканда 10 жашка чыккандан бери эч кимдин жардамы жок эле, өз алдынча жуунуп көнүп калган Турсунду апасы жуундурам дегени аябай таң калычтуу болду. Энеке, мен өзүм эле жуунам, сиз бара бериңиз, деди Турсун. Апасы эл менен эртең мененки чайын ичип алсын деген ойдо. Эч нерсе эмес, кагылайын. Бат эле жууна коебуз. Апасы аны самындап кылдат жуундурду да, чачына дегенде самындап, андан соң жумуртканын аралашмасы менен жууп, кечинде даярдап койгон чалкандын турундурмасын кошуп чайкады. Жуундуруп болгон соң чачын кургата тарап, 4кө бөлүп өрүп, учтарына жумшак кебезден жасалган жипти байлап бекитти. Андан кийин матага оролгон кызгылтым көгүлтүр көк өңдөрү куюлушкан жибектен тигилген жаңы көйнөгүн алып чыгып кийгизди. Аны былтыр атасынын досу Юсуф Пекинден алып келип берген эле. Апасы ошондо Сакен эжесине кездемени көргөзүп, экөө көпкө суктанышканын эстеди. Кошуналардын кыздарына салыштырмалуу ага мурда деле көп көйнөк алып беришчү. Бирок мындай азем кооз көйнөгү жок эле. Аябай кооз көйнөк экен. Кубанычтан көздөрү чачырап, ыраазы боло апасын өпкүлөдү. Рахмат. Кое тур, үстүңө моуну кийип ал. Апасы жанагы матанын ичине оролгон чапанды алып чыгып үстүнө жапты. Турсун аны дароо тааныды. Энеке, бул сиздин чапан го? Деди ал таң калганы жашыра албай. Уяң жүндөн токулуп жасалган кочкул жашыл чапан апасына аябай жараша турган. Апасы ал чапанды кез-кезде кийип калганда, Турсун андан көзүн албай суктанып карап калар эле. Сакен экөөбүз аны сага ылайыктап кичирейтип тиктик. Мен аны кийип алып каяка бармак элем, деп жооп берди апасы көзүн ала качып. Экөө жаңы кийимдеринин аяк биягын карагыча сырттан алардын үйүнө жакындаган аттын дүбүртү угулду. Болушпайке, көчөдөн атасын чакырган кимдир бирөөнүн добушу чыкты. Турсунду көрө калып, атаң үйдөбү? Деди чоочун адам. Ал жооп бергиче арт жагынан атасынын үнү угулду. Тынччылыкпы өзү? Сен кимсиң? Кытай Юсуф байке бүгүн түштөн кийин келем деп айттырды. Эмне дейсиң? Ай, Иман, болгула тезирээк. Чоң боз үйдү тигиш керек. Жаңылай, сеники баары даярбы? Самаганды туугандардын баарына кабар айтканга жибер. Шашкалактаган атасы кабарчыга кайрылды. Юсуф менен кошо канча адам келет экен? Чабарман жигит ал жөнүндө кабарым жок дегендей иинин куушурду. Ортодон жарым саат өтпөй туугандары келип калышты. Эркектер үйдүн жанына боз үй тигип, аялдар боорсок жасаганга камыр ачытып, жапа турмак конок камын көрүүгө киришти. Унду кенен тарттырып алганына, баары эле ойдогудай болуп жатканына көңүлү жайлана түшкөн атасы эми гана назарын кызына бурду. Суйкайган сулуу кыз болуп бой жетип калыпсың, каралдым, деди ал ыраазы боло кызынын үстү башына көз жүгүртүп.
Энем өзүнүн чапанына эмнеге мага берип койгонун түшүнбөдүм. Чапан өзүнө аябай жарашчу эмес беле? Атаке? Турсун күнөөлүүдөй атасына карады. Ага капа болбо кызым. Кудай кааласа, энең андан сонун чапан кийет. Өзүнүн кооз көйнөк кийип жасалган түрүнөн бир аз оңтойсуз сезген Турсун эмне кылаарын билбей аялдар чогулуп отурган үйгө баш бакты. Отургандардын көздөрү Турсунга тигилип, баары бир ооздон анын жаңы кийимдерин мактап калышты. Сиздерге жардам берейинби? Өзүнө жабалактаган көздөрдөн иймене туугандарынын сөзүн башкага бургусу келген Турсун аялдарга суроолуу кайрылды. Кой, кереги жок кыз. Меймандар келгиче үлгүрөбүз. Бар, андан көрө сыртка чыгып сейилдеп кел. Жаңы чапаныңды булгап алба, жумуш кылып жетишесиң али, деп абасынын аялы уултай аны эшикке түрттү. Ушакташканга тоскоол болуп атсам керек. Керек болсом чакырышаар, деп ойлогон Турсун булакты көздөй басты. Суунун боюнан бир азыраак өйдө өскөн жаңгактын дарагына жоон аркандан жасалган селкинчекте эгиздин бир түгөйү үпөл отурган экен. Аны экинчи түгөйү апал күүлөнтүп атыптыр. Бул кыздар Турсундан бир жаш кичүү эле. Алардын атасы коңшу айылдагы медреседе маалим болуп иштегенине кыздарынын мурундары дердейип аябай сыймыктанышчу. Антишине да себеп бар эле. Турсундан айырмаланып ал кыздар окуганды жана да жазганды билишчү. Бул артыкчылыгын экөө Турсун менен уруша кеткенде кыстара кетүүнү эч качан эстеринен чыгарышчу эмес. Адатта чырды апалга караганда тирмиңдеген урушчаак үпөл баштачу. Экөө ичара уруша кеткенде Турсун өзүн эң жакын курбу санаган апал менен ойноп калаар эле. Эгиздерди эч ким ажырата алчу эмес. Атүгүл кээде өз ата-энеси да чаташтырбалчу. Бирок Турсун алардын далысынан эле кимиси ким экенин билип койчу. Кантип билип койдуң деп көбү таң калып сурашчу. Бирок ал кантип билип койгонун өзү да билчү эмес. Атасы андайда менин кызымдын көзү ачык, аябай сезимтал, деп тамашалап калчу. Эмне, бүгүн силерге мейман келишеби? Аларга жакындаган Турсунга суроо узатты апал. Ооба, Кытайдан атамдын досу келатат. Ал жыл сайын келип апийим алып кетет. Анан да атамды орустардан коргойт, деп жооп берди Турсун. Сен эмне жасанып алгансың? Биздин деле кооз көйнөктөрүбүз бар. Бирок биз аны медресеге барганда гана кийебиз, деди. Эрдин чүйрүгөн үпөл. Анын көйнөккө тигилген көздөрүнөн ичи тари түшкөнү сезилип турду. Биз эми быйыл мектепке барбайбыз. Турсунду кетип калбаса экен дегендей аяр үн каткан апал Турсунга кайрылды. Кел, биз менен селкинчек тебесиңби? Кыздардын атасы аларды кичинекей кезинде бир-эки жолу медресеге кошо ээрчитип барганын, азыркы кезде кыздарына үйдөн сабак берерин Турсун жакшы билчү. Бирок ал негедир курбуларынын бир артыкчылыгын жокко чыгарып ашкерелегиси келчү эмес. Алардын үй бүлөсү өтө кедей жашаарын, эптеп нан суу менен оокат кылаарын билгендиктен мүмкүнчүлүгү болуп калса аларга боорсок же дагы башка жей турган бирдемелерди алып келип берчү. Адаттан тышкары элпек боло түшкөн үпөл селкинчектеги ордун дароо Турсунга бошотуп бере салды эле. Турсун анын ордуна отурду. Апал жипти күч менен тартты да андан соң аны далысынан түртүп жиберип катуу күүлөп кирди. Селкинчек менен кошо термелген Турсун ырахаттана көзүн жумду. Турсун келинчек, күү селкинчек, күүлөй бергин келинчек. Турсундун кулагына Иманованын кичүү баласы Амирдин үнү шак этти. Сага эмне жин тийдиби? Үпөл күтүүсүздөн Турсунга болуша кетти. Сен эмнеге мынтип айтып жатасың? Турсун бүгүн картаң Кытайга күйөөгө тиет, деди Амир. Мен бүгүн эртең менен атам апама ошентип айтып жатканын уккам, деп кошумчалады бир аздан соң. Эми түшүнүктүү. Эми эле бүгүн аябай жасанып алган десе, сен келинчек турбайсыңбы? Үпөлдүн мыскыл аралаш үнү өктөм чыкты. Ал калп айтат, Юсуф менин атамдын эски досу. Ал керек болсо атамдан да картаң адам. Ал бизге жыл сайын келет.
көзү жашылдана түшкөн Турсундун ызага буулуккан үнү араң чыкты. Ал дароо селкинчекти токтотту да үйүн көздөй чуркады. Бул калп! Ал көкүрөк тушундагы билинбеген ызага муунуп баратты. Мен жолдошко гана күйөөгө чыгам. Ал кыялында көптөн бери жолдошко күйөөгө чыгып жатканын элестетип жүрчү. Анткени ичинен тымызын жолдошту жактырчу. Анын жаш курагы Турсун менен тең болсо да, тун уулу катары атасына жардамдашып, дайыма жанында жүрөр эле. Мына бүгүн да кооз көйнөгүн кийгенде дароо аны эстеп, тай казанга от жакканы атасына жардамдашканы келгенде, көзүн тайгылтып, бир көрүнүп койсом деп кыялданып атпады беле. Тай казанга от тутанткан жумушту былтыртан бери жолдош аткарып калган. Кенедейинен бирге өсүп келаткан жолдош эс тартканы Турсундан оолактап, ага кайрылып калса, көздөрүн ала качып тайсалдап, жанынан кеткенче шашчу. Турсун анысын эрен-түрен алчу эмес. Атасы жолдоштун эмгекчилигин мактап, жакшы адам болуп өсүп келатканын айтып калар эле. Ата мени сөзсүз жакшы адамга турмушка берет. Ал эми жолдоштон артык жакшы адам жок экенин атасы өзү эле жакшы билет, деген ишеними зор эле Турсундун. Аптыгып келген Турсун короодон атасынын караанын издеди эле, атасы көрүнбөдү. Бирок очоктун оозундагы көнгөн ордуна жолдош отуруптур. Ал адатынча кызарып кетти да отун салып жаткан түр көрсөтүп тескери бурулду. Ызасы ого бетер күчөгөн Турсун көздөрүнөн салаалап аккан жашты жашырууга дарманы жок эле. Атасы тамдын артындагы чоң дарактын көлөкөсүндө 2 жыл илгери Азамат абасы экөө тоодон атып келген аюунун терисине оронуп жатыптыр. Анын уктап жатканын же тек гана көзүн жумуп үргүлөп жатканын дароо баамдоого болбойт эле. Атаке, балдар менин келинчек деп шылдыңдап жатышат го. Айтып койчу аларга, мен келинчек эмесмин. Көзүнүн жашы көлдөгөн Турсун атасынын маңдайында турду. Айтсаң, Юсуф байке бул жака өзүнүн иштери менен эле келатат да. Көзүн кыңайта ачкан атасы кызымды кантип соорутсом экен деген кыязда көзүнүн кыры менен кызына бир аз карап турду да, отурганы бери карай обдулду. Отурду да, сен да отур дегендей, колу менен жанындагы орунду жаңсай көрсөттү. Турсун атасы көрсөткөн орунга тизесин бүгүп чөгөлөй отурду. Атасы анын чекесинен жыттап, чачынан сылай: "Каралдым, мен сага жамандык кааламак белем. Эч кимдин айтканына кулак салба. Юсуф өзүнүн иштери боюнча келатат. Биздикине бир нече күнү конок болот", деди. Атасынын жай, ынанымдуу сөздөрүнө муюй түшкөн Турсундун көңүлү жайлана түштү. Кызынын көңүлүн тынчытканы менен өзүнүн көкүрөк тушу ачышып, көңүлү чөгүңкү тартты. Былтыр Юсуф келгенде жашы 11ге эми караган, ай жүздүү, кундуз чачтуу Турсунду көрүп: "Кызың чоңоюп калган тура, энесиндей сымбаттуу болот окшойт", деген сөздөрү эсине кылт этти. Ал кетер кеткиче кызын өзүнө имергиси келгендей, ага мээримтөгө жылмайып, секелек Турсунду баштан аяк сынай карап, "Колго суу куй, жарма куй" деген сыяктуу майда чүйдө жумуштарга жумшай коюп жатканын байкап калган. Адыл анын бул кылыгын көрүп, ичинен кан өтүп жатса да, үй бүлөсүн ачарчылыктан сактап калган адамга акаарат айта албайт эле. Анын үстүнө өзү болуш болгонуна карабай, өзүнүн үй бүлөсүнүн жана айланасындагы адамдардын бакубат жашоосу, Юсуфтан түздөн түз көз карандылыгы да көзгө сайгандай чындык экени жанын кашайтып турду. Атам эгер чоң атамдын байлыгын чачып жок кылбаганда, баардыгы башкача болмок, деди ал, ичинен күңгүрөнүп. Чоң атасы ырасында эле чириген байлардын бири болгон. Солтобайдын үйүр малы жайылганда тоодогу таштар да көрүнбөй калчу деген аңыз кептер айтылып жүргөнү да бекер эмес. Жолуң болгур Адылдын атасы чоң атасынын көзү өтөрү менен анын ченемсиз байлыгын ал 2 саатта чачып жок кылган дешет.
Адылдын жашы 17-ге, Азаматтын жашы 13-кө караганда 172 түтүндүү бир нече айыл болуштукка биригип, аны атасы башкарып калган кезде алардын үй бүлөсү өтө кедей эле. Раматлык чоң атасынын мүнөзү өктөм, өтө катаалдыгынан жана кадыр баркынан улам гана болуштук кызматынан кол жууган жок. Адылдын атасы эс тарткандан баштап апийимге берилип, 30 жашында эле толук көз каранды болуп калган. Оокат менен иши жок, аны апийимден башка эч нерсе кызыктырчу да эмес. Улуу баласы Адылдын мойнуна үй бүлөнүн эле эмес, бүтүндөй болуштуктун түйшүгү да үйүлүп калганы ошондон болчу. Ал атасынын ордуна караколго жыйындарга барып, салыктарды чогултуп, төлөп, кат жазып, бүт кагаз иштерин жүргүзчү. Ошол кыйын кезеңде Кытай Юсуфту кезиктирген эле. Ал апийим сатып алып Кытайга алып кетчү. Адатта ал күз айларында келип, Ысык көлдүн күнгөй тескейин түрө кыдырып апийим издечү. Анткени тегеректеги базарларда сатылган апийимдер ага жетишсиз болчу. Сапаты да анча жакшы эмес эле. Анча-мынча апийимди 19-кылымдын экинчи жарымында Семиречедеги отурукташып калган орустардан алчу. Адыл Юсуф менен 1901-жылы ал Адылдын атасына келгенде алгачкы жолу жолуккан. Кытайлык соодагер атасына жеринин жарымына апийим айдоого макулдаткысы келди эле, атасы ага макул болбоду. Юсуфтун айткандарынан атасына апийим деген гана сөз үзүл-кесил угулганы болбосо, калган айткандары кулагына деле кирген жок. Бир көзүн эптеп ачып, бирдеме деп булдуруктагандай болду да кайра эс учун жоготту. Кеп уланбай турганына көзү жеткен Юсуф ордунан обдулуп кетүүгө камынды. Кыргыздар келген мейманга сый көрсөтпөй узатчу эмес деген Адыл аны даам сызып үйгө түнөп кетүүсүн өтүндү. Меймандын урматына козу союлду. Жаңы тааныштар дасторкон четинде андан кийин да көпкө сүйлөшүп отурушту. Сөз төркүнү негизинен Кытайдагы адамдардын жашоосу, ал өлкөнүн айырмачылыктары, кээ бир адамдардын апийимге көз каранды болушу жөнүндө болду. Адыл өзүнүн болгону 4 жаштай улуу бул акылы жетик мейман адамга урмат сыйы артып, жаш болсо да көп ийгиликтерге жетишкендигине ичинен суктанбай кое алган жок. Тамактан соң жаңы табышкан достор көл жээктей басышты. Бир үзүм булут жок, көгөргөн асман көйкөлүп тунган көл менен айкалышып, айлана мемиреп өзгөчө кооз эле. Менимче Ак Таш Ысык көлдүн эң кооз жеринде жайгашкан. Мен ушул жердей кооз жерди гана көлдү эч жерден көргөнүм жок. Ушул жерден асман да башкача көрүнөт. Көгүлтүр көл асман менен чагылышып, ушундан улам асмандын өңүнө ого бетер көрк кошулуп турган сыйт. Абасы да аябай таза, дем алганың өзүнчө эле рахат, деди Юсуф абадан кере-кере жутуп. Таң, салыштыра албайм. Себеби мен Ысык көлдөн ары өтүп көрө элекмин, деп сөз кыстарды Адыл. Ырасында эле Ала тоонун этегиндеги капчыгайлардын биринде орун алган бул айылга жараткан кереметин берешендик менен бергендей эле. Мында аралаш өскөн ийне жалбырактуу бак-дарактар, теректер, карагай, кайың жана ар түрдүү бадалдар айланага өзгөчө көрк кошуп турат. Айрыкча жаз айларынын этегинен жайдын кап ортосуна чейин эриген карлардан чогулган тоонун суусу капчыгай боорунан оргуштап түз эле Ысык көлгө куят. Кай заманда башат алып, качан түгөнөөрү белгисиз күргүчтөгөн бул суунун агымы менен бир кезде чоң-чоң ак таштар агып келген имиш. Ошондон улам бул жер Ак Таш деп аталып калган дешет. Көйкөлгөн көк шибердин ар кайсы жеринде булактаган ошол ак таштар айланага көрк кошуп турчу. Адыл, мен кечээки сөзгө кайрылайын деп турам. Эгерде эч нерседен кем болбой жашагың келсе, сен акча тапканды үйрөнүшүң керек. Анын үстүнө үй бүлөң да чоң.
бийлигиң да чоң болгон соң бакубат жашоодо жашаганың жакшы да. Малдын эле көзүн карап отурбаш керек. Албетте, мал көлсүз болбойт дечи. Ал бир чети азык болсо, бир чети эки жакка чыкканыңа жакшы. Арийне жалаң эле мал менен чектелген эң эле опурталдуу. Мал деле адамдай, аны менен ылаң каптаса бир заматта кырылып калат. Же бирөө жарым тартып алат, уурдап кетет дегендей, малыңды этегиңе катып отура албайсың. Анын үстүнө малыңдын теңинен көбүн уурдап кеткенин өзүң да айтып отурасың. Сени ар кандай кырсыктардан сактай турган, сени байлык менен камсыздай турган бул жалгыз гана акча экенин бөркүңдөй көрсөң болот. Ошол акчаны тапканга сенде мүмкүнчүлүктөр бар. Сенин карамагыңда жериң бар экен. Ошого апийим айдасаң, акча өзү эле сага агылып келет. Үйгө келаткан жолду карай ал апийимди кантип айдаса болоорун, аны кантип сугарып, анын чайырын кантип жыйноо керектиги тууралуу кеп кеңештерин айтып, эгерде сугат маселеси чечилсе, кайсы жерге апийим айдаган ылайыктуу болоорун да көргөзүп берди. Адылдын бул өсүмдүктү кантип өстүрсө болоору жөнүндө анча мынча түшүнүгү бар эле, бирок ал оюнда бул иштин көзүн нак билген адам зарыл деп эсептечү. Анын көз салып жүргөн андай адамы да бар болчу. Бул ишке ал жер иштетүү жагынан бир топ тажрыйбасы бар. Караколдо орустардын үйүндө бир нече жыл иштеп келген атасынын жакын тууганы темирди тартууну көздөп турган. Кетер алдында Юсуф Адылдыкына дагы бир кайрылды. Анын маанайына караганда, апийим соодалагандардын өзүнө керектүү көлөмдө апийим таппагандай түрү бар. Юсуф сөз арасында Бейжинде ар кайсы өлкөлөрдөн келген көп аскерлердин арасында апийим сатып алууну каалагандар арбын экендигин кобураган эле. Апийимди кантип өстүрүү керектиги тууралуу дагы бир эки кеп кеңешин айткан соң, сөзүн дароо иш менен бышыктагысы келгендей, сайма түшүрүлгөн матадан жасалган баштыктан Кытайдын күмүш долларларын жана ошондой эле орустардын күмүш рублин алып чыгып, Адылдын колуна карматты. Бул өп-чап жашаган үй бүлө үчүн эбегейсиз чоң каражат эле. Адыл алдыга койгон максатын ишке ашырууга бел байлады. Юсуф кеткенден эртеси ал темир байкесин таап, аны менен сүйлөшүүнү көздөп караколго жол тартты. Ал жерден тууганын оңой эле тапкан Адыл көпкө созуп отурбай келген максатын ортого салды. Темир байкеси деле анча-мынча чогулткан каражатына мал сатып келип, өз туулуп өскөн айылына кайтууну көздөп жатканын билдирди. Ак ташта апийим айдоо сунушу анын көңүлүнө төп келе түштү. Аркы беркини такташкан соң өнөктөштөр кайра дагы келип жүрбөш үчүн ошол эле жерден урук жана башка керектүү жабдыктардын баарын сатып алышты. Темирдин сунушу боюнча караколдогу белгилүү устага жерди айдап себүү жана мал алуу үчүн 2 тиштүү 3 даана соко жасатып алыш керек болгондуктан бир аз убакытка кармалууга туура келди. Соко даяр болгуча апийимдин уругун жана 4 өгүз сатып алышып, айтор ишти азыр десе азыр баштоого даяр болушуп, шайма-шай үйлөрүнө кайтып келишти. Бирок андай боло бербеди. Узакка жааган жамгыр колду кармап койду. Акырында көптөн күткөн күн да келип, айылдаштарынын жардамы менен дыйкандар дың жерди бузганга киришти. Иш жай жүрүп жатты. Жер айдоо деген эмне экенинен кабар жок ээн эркин өскөн бак тарактарды эмдиги жылы кайра өсүп чыкпашы үчүн тамырлары менен жулуп таштап өрттөп салуу керек эле. Ал аз келгенсип тандаган жери таштак болуп чыкты. Таштарды терип, аларды башка жака ташуу үчүн жумушчу күч талап кылынды. Бирок жардамчылар көпкө күттүрүшкөн жок. Кээ бирлерине мурда жарым аткарбаган жумуштун өзү кызык болсо, көпчүлүгүнө аз-маз болсо да өзүк жалгаганга тамак аш берип турганы пайдалуу эле. Багына жараша ошол жылдын күзү жылуу жана узак болду.
ошондуктан жерди ойлогондон да көбүрөөк айдап алышты. Эрте жаздан баштап жер айдоону улантышып, аянтын бир топ кеңейтип алышты. Убакытты текке кетиргиси келбеген Темир байке дарыянын жээгинде жайгашкан жерлерди сугаруу үчүн чыра кура баштады. Айдалган апийимден алгачкы жылы жаман эмес түшүм чогултушту. Муну көрүп ыраазы болгон Юсуф айдоо аянтын дагы кеңейтүүнү сунуштады. Канча чогултсаңар ошончо алып кетем. Суроо талап аябай көп. Силердин апийимди Кытайдан да андан ары башка өлкөлөргө өткөрүп жатабыз, деген ал көздөрү күйүп. Ошентип Адыл Темир байкеси менен ар жылы жаңы жерлерди иштетип, апийим айдаган аянтты бир кыйла кеңейтүүгө жетишкен. Керектүү шаймандарды дагы кошуп сатып алышып, өздөрүнүн устаканасын ачканга да үлгүрүштү. Анткени айдоо аянттарын чектеп, эч ким ээлик кылбагандыктан алардан жер талашкан эч ким болгон жок. Ошентип бат эле апийим өстүрүү ошол аймактын жалпы ишине айланып, анын жазында ай талаага гүлдүү килем төшөлгөндөй жайнап гүл ачканын жалпы журт көрүп кубанаар эле. Себеби анын гүлдөрү канчалык көп, өң килемдикинен да коюу болсо, демек бул түшүмү мол болот деген жакшы жышаандын белгиси дейбир. Андан соң текши гүлдөп, анысы күбүлүп бүтүп, кутулары бышып жетилишин жакшылап күтүшчү. Ошондон кийин гана түшүм жыйноочу түйшүктүү мезгил келип, баарлап жапа турмак аны чогултууга киришер эле. Баса адегенде апийимдин сүттөй ак ширеси булайып сыртка агып чыгышы үчүн эрте таң ата электе чыккан иштермандар жөөктөрдү кыдырышып, ар бир кутучасын тилип чыгышы керек. Ал күн чыкканча ным кезинде аткара турган иш. Анткени канчалык эрте тилип койсо, апийимдин ширеси ошончолук мол чыгылат. Анын эртеси апийимдин сүтүнөн пайда болгон коюу ширесин чогултуп алышчу. Апийим талаасына бүтүндөй үй бүлөлөрү менен чыгышчу. Ал тургай балдарын да жардамга алып чыгыша турган. Адыл ар биринин эмгек күнүн белгилеп, Юсуф акча алып келгенде кошкон салымына жараша адилет бөлүп бергенге аракеттенчү. Өз мээнетинен тапкан кирешесине негизинен алар мал, кийим-кече, туз, буудай сатып алышкан. 10 жыл аралыгында жердештеринин жашоосу кадимкидей оңолгон. Апийим талаасында эмгектенишкен айылдаштарынын турмуш тиричилиги жакшырып, жылдан жылга тоо ташка көчүп конуп жүргөндөрдүн саны азайып, бир айылга отурукташкан эл мурдагыдай боз үйгө эмес, там таш салууга ыктап, жашоосу тыңый баштаган. Коро жай күтүп, там салгандарды Адыл кош колдоп колдогон. Талаада иш азайып калганда эркектерди ашарга чогултуп, үй курушчу да жаңы үйгө көчкөндөргө өрүлүктөп барышып, тойлошо турган. Бул мезгил аралыгында Адыл эл арасында сый-урматка ээ болуп, аброй күтүп калгандыктан аны 3 жолу болуш шайлашкан. Анын ою эрксизден Турсунга бурулду. Көзү катып, жүрөгү канап тапкан сүйүктүү кызынын бактылуу турмуш үчүн ал баарына даяр. Турсун алардын 3-чү көргөн перзенти эле. Берки экөө жаңы дүйнөгө келгенден кеткени бат болуп, жаш жанында жайран болгон. Аялы кош кабат кезинен тарта ушул чүрпөсүн аман алып калышын тилеп, басса турса жаратканга жалынгандан тажачу эмес. Анын муң зары Кудайдын кулагына жеткенби, атын ырымдап Турсун деп койгон кызы ак жолтой, май көтөн болуп, 2 жылдан кийин Самаган, дагы 4 жылдан кийин Садыр аттуу уулду болушкан. Адыл жубайы Жаңылай экөө былтыр кезектеги сапары карып жолго чыгып жаткан Юсуфтун аттан ар алдындагы «Кудай буйруса келерки жылы жуучу түшүп келемин» деген сөзүн ар түркүн ойго жоруп, түпөйүл тарта кала беришкен. Албетте, Адыл бардык эле ата-эне сыяктуу кызын өзү теңдүү, тектүү, кыргыз үй бүлөсүнө күйөөгө берсем деп кыялданчу. Андыктан Юсуфтун айткандарын эстегенде анын жүрөгүн түпөйүл тартып, аргасы куруп кетер эле. Жараткандан тилеп алган жалгыз кылы
кызы алыста, ата бабасы көрбөгөн, билбеген бөтөн жерде жашаарын, өзүнүн көзөтөрдө кашында отурбай бөтөн элдин бүлөөсү болорун эстегенде не айла кылаарын билбей заманасы куурулду. Анын айласы курутканы өзү үчүн ушунча көп жакшылык кылган адамга моюн толгоп жок дей албагандыгы эле. Дунган Юсуф менен карым катнаш түзүп келаткан мезгил аралыгында анын акылман, ишкер, адамкерчиликтүү адам экенине көзү жеткен. Кызы эч нерседен кем болбой жашаарында сөз жок. Чогуу канап балдарды төрөп берсе, Юсуф кызын төбөсүнө көтөрүп багаарына көзү жетет. Чын-чынында ал анча деле карыган эмес. Болгону 37 жашта. Андан да улууларга турмушка чыгып, бактылуу жашап жатышпайбы? Эне атанын эң негизги милдети балдарына бакубат жашоо түзүп берүү эмеспи? Бүгүн эртең менен келинчегинин кезектеги наалган сөздөрүнөн төккөн көз жашынан кийин кызы 15 жашка чыкканча күтө туралы деп Юсуф менен сүйлөшүүгө сөз берген. Юсуф албетте анын сунушуна жок дебейт. Ушундай ойлордон улам сооруна түшкөн Адыл көзү илинип кетти. «Ай, Адыл, турсаң боло?» Уйку аралаш апасынын үнү угулду. Азаматтын эсеби боюнча Юсуф мына келип калат. Туруп баары даяр болдубу, жокпу, өзүң текшер. Буларга эмне эптеп кардын тойгузса болду да. Жаңы эле боорсокту ташып жеп жатышкан балдарды кубаладым. Боорсоктун жарымын жеп коюштубу, ким билет? Камтама болбоңуз, эне. Биринчи жолу мейман тосуп жаттык беле. Баарын жайында болот, деп энесине кайрылды. Андан көрө келип менин ордума жатып эс алыңыз. Таң заардан бери жаныңыз тына элек. Аны өз убагында ойго түшүптүр. Боз үйдүн жасалгасын көрүп жетише электе анын үйүнө бурулган атчандардын карааны көрүндү. Ассалому алейкум, урматтуу меймандар. Мал көл түгөл жетип алдыңыздарбы? Узак жолдо кыйналган жоксуздарбы? Аттан түшүп жатышкан адамдардын алдын тосуп учурашкан Адыл алардын арасынан Юсуфка кучак чайды. Алейкум ассалам, Адыл, кандайсың? Юсуф аны бекем кучактады. Арттагы жүк салынган караван келгиче Юсуф өздөрү менен 5 атчан келатканын, бир араба чегилген ат жана жүк артылган 5 төө бар экенин кобурады. Өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, Бейжинден Бухарага келаткан чоң соодагерлердин караванына акы төлөп кошулуп келишкенин, Торгартка жеткенде төө айдашканга бир нече жардамчыларды, 2 кароолчуну жалдап, Ак Ташка аман эсен жетип алышканын кошумчалады. Алыс жолдо бир гана Бейжинден 30 жылдай эч жака чыкпаган 47 жаштагы анын эжеси Муваза анча-мынча кыйналганы болбосо, Кудайга шүгүр көп деле кыйынчылыктар болбогонун айтып беришти. Аңгыча арабадан бир аз толмоч, бети сепкил аял көрүндү. Ал учурашкандын ордуна арабадан түшүп жатып, чала ула кыргыз тилинде сүйлөнө баштады. Сөздөрү даана болбосо да, анын нааразы экендигин баамдоо кыйын эмес эле. Бир тууганым үчүн гана аргасыз макул болдум да, болбосо калганга чейин да келмек эмесмин. Өпкө бооруң эзилгиче силкилдеп, арабада ушунча жол жүрүп келет деген эмне ушундук? Белим талып, аяктарымды да сезбей калдым. Аябай чарчап, чаң басып өлөйүн деп калдым. Сен жол бою шай жибек жуурканга оронуп келдиң го. Анда неге аяктарың ооруп калды экен? Юсуф эжесин тамашалай, арабанын үстүндө тышкы кийимдерин алышканга жардамдашып жатып күлдү. Таанышып алыңыздар, бул менин апамдын да, атамдын да ордун жоктотпой келаткан улуу эжем Муваза, деп тааныштырды. Меймандарды ак кийизден көз жоосун алып, көркөмдөлүп жасалган жаңы боз үйгө киргизишти. Төргө эң сыйлуу адамды Юсуфту, анын оң жак капталына Музавазаны, андан кийин Адылдын апасы Умсунду отургузушту. Адылдын сол тарабында Азамат жана андан бери салт боюнча жаш курагына жараша калган меймандар жана туугандары орун алышты.
жерге төшөлгөн кооз шырдактын үстүндө жайылган дасторкон бир заматта түрлүү тамактарга толду. Эшиктен шуулдап чогуу челек самоорду, аны менен бирге чай демделген чөөгүндү алып киришти. Келген меймандар кыргыз тилин, аларды тоскондор Кытай тилин билбегендиктен дасторкон четинде сөз уланбай жатты. Кез-кезде гана Юсуф, Адыл жана Азамат өз ара сүйлөшкөн болушат. Кечки тамакты жылкынын этинен жасалган 5 бармак менен жыйынтыктаган соң, эркектерге боз үйгө, аялдар менен балдарга тамга төшөк салышты. Алыскы жолдон чарчаган эркектер бир заматта таттуу уйкуга кетишти. Бир гана Муваза өзүнө салынган төшөккө ичи чыкпай тынчы кетип, жата албай койду. Ары бери түйшөлүп уктай албаган соң, арабадан өзү алып келген жүн жууркандан экини алдырып, алдына салды. Андан соң денесин нымдуу сүргү менен сүртүп, чачтарын тарады да кийимдерин алмаштырды. Жууркандын үстүндө отурган тейде ушунун баарын карап отурган Жаңылайга кайрылды. Биздин кызыбыз каякта? Мынакей, апабыз экөө сиз менен ушул бөлмөдө жатышат. Турсун, бери келип Муваза эжең менен учураш, деди ал. Эртеден бери ошол эле жерде үнсүзсүз мейманды карап отурган кызына кайрылып. Керилген сулуу кыз тура. Бирок мен чоңураак кыз го деп ойлодум эле, деди Муваза, таң калганын жашыра албай башын чайкап. Келе кой, бетиңди тоз садага. Жаңылышпасам атың Турсунбу? Биз сага жана апаңа толтура белек бечкеге алып келдик. Аны эртең көргөзөбүз. Анткен менен түз жерде жаткан ыңгайлуу болчудай, деп сөзүн улай уйку сураган ал жатууга камурду. Бирок дароо уктай албады. Турсун жөнүндө ойлор анын уйкусун качырды. Биртике сүйлөшкөн мүнөттөрдө эле ай жүзү кыз аны арбап алды. Анын аппак тунук жүзү, жазы маңдайы, олуттуу, ошол эле учурда жаш балада уян караган бакыраң көздөрү, керме кара кашы, кырдач мурду улам көз алдына тартыла берди. Өспүрүм курактан өтө элек ичке тулку боюн көргөн адам ага 10 жаштан ашык бермек эмес. Кызык, Юсуф былтыр бул кызды көрүп үйлөнгүсү келгенде анын көзүндө кандай көрүндү экен? Албетте, мындан да кичинекей болсо керек. Эгер энесин тартса, бою дагы өсөт. Бет түзүлүшү энесинде экени талашсыз. Тулку бою кимди тартты болду экен? Эгер атасын тартса, бою жапалдаш болчудай. Эмнеси болсо да, мүнөзү жакшы болсо болду да. Юсуфтун деле бою узун эмес. Ах, Юсуф, ойлогонуңдай болуп чыкса жакшы. Энесин көрүп кызын ал дегендей болсо, анда эле Кудайдын бергени. Кыздын энеси мыкты деп Юсуф туура эле мактаптыр. Жаңылай мыкты жубай экени бир караган адамга деле көрүнүп турат. Таң кулан өг атканда бөлмөдөгү эки зайып, Умсун жана Муваза ковурашып отурушту. Умсун апа салт боюнча меймандын жайлуу жатып тургандыгын сурады. Ал да кааданы бузбай жакшы эс алганын айтты. Башын көтөргөн Муваза Умсундун отурганын көрүп, ал да кабатталып салынган төшөгүнө отура кетти. Жашыңыз канчада? Деди Умсунга кайрылып. Анығын айта албайм, бирок өзүмдүн оюмда 53 жашка келип калдым окшойт. Мен Адылды 20дан ашканда төрөгөм. Демек мен сизден 5-6 жашка күчүү окшойм. Ортодо кайрадан жым-жыртык өкүм сүрдү. Бир аз унчукпай отурган соң ал сөз нугун башкага бурду. Юсуфка Ысыкөл аябай жагат. Көлүңөр чоң жана кооз экен. Мен мурда мынча көл суу көргөн эмес элем. Ушундай кереметти жараткан Алла Тааланын кудуретине 1000 мертебе шүгүр. Тоолоруңарда бир укмуштай сонун экен. Эгерде Юсуфтон сиздин небереңизге көзү түшпөсө, мен мындай ажайып жерде көрбөй да калмак экенмин. Турсунду азыр эле алып кетесиңерби? Умсун кечээден бери тынчын алып жаткан суроonu узатты. Албетте, Кытайдан бери, анан кайра кетчү жолду мен дагы бир жолу басып өтө албайм. Анын кескин берген жообунан бул маселе эбак эле чечилип бүткөнүн баамдоого болот эле. Бир аз тынуudan соң үнүн жумшак чыгарып сөзүн улады.
Сиз туура түшүнүңүз. Бейжинде менин инимдей белгилүү адамдын жубайы болуш оңой эмес. Ага татыктуу болуш үчүн белгилүү талаптарга жооп бериш керек. Кызыңар Кытай тилинде сүйлөй билиши керек. Биздин улуттук тамак-аштарды даярдаганды үйрөнүшү керек. Өзүнө, күйөөсүнө кам көргөндү билүүгө тийиш. Менин инимдин досторунан көп душмандары бар. Кытайча эки ооз кошуп сүйлөй албаган, тыңгылыктуу чай бере албаган жана биздин улуттук тамактарыбызды даярдай албаган аялга үйлөнүп, сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болбойбу? Турсун менин иниме жубай болуп, аны үй жайынын толук кожойкеси болгонго чейин биз аны өзүбүздүн ыгыбызга келтире тарбиялап, каада салттарыбызды үйрөтүшүбүз керек. Ал үчүн бир нече айлар жетишсиз, жылдар талап кылынат. Умсун үндебеди. Бирок анын сөздөрүнө ичинен ынанып отурду. Ага жубай болгуча Турсун бой жетип калат, деп ойлоду. Эртең мененки тамактан кийин Юсуфту коштоп келген адамдар сыртка чыгышып, боз үйгө белек бечкектер салынган куржундарды ташып кире баштады. Туугандар көптөн күткөн көрүнүшкө күбө болушту. Муваза «Буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө» деп кепти алыстан баштап, кыздар бой жеткенде эртедир кечтир ата-энесинин төрүн таштап, башкага бүлө болуп берээрин, турмуш мыйзамы өзү ушундай экендигин айтып өттү. Кызыңар бой жетип калыптыр. Менин кадырлуу иниме жубайлыкка кызыңардын колун сурап келдик. Бирок биз бир жагдайды тактап алышыбыз керек. Ата-энесинин төрүн таштап кеткен менен турмушка чыккан деген сөздөрдүн мааниси адатта бирдей кабыл алынат. Турсун адегенде ата-энесинин үйүн таштап, биз менен кетет. Аны тарбиялайбыз. Ошондон кийин гана Кудай кааласа Бейжиңге үлпөт тоюна келесиңер. Мындай сөздөрдү адатта эркектер айтууга тийиш эле. Бирок Юсуф экөөбүздүн жарык дүйнөдө башка жакын эч кимибиз жок болгондуктан мен иниме жубайлыкка кызыңардын колун сурайм. Жаңылай, бул баштыкта сүт акысы бар. Кызыңызды эрезеге жеткиргиче далай түндү уйкусуз аттыргандыгыңызды жакшы билебиз. Бул жерде Кытайдын 20 алтын доллары. Ал эми бул сизге. Ал Адылдын колуна дагы акча берди да ийнине ак илбирстен ичтелип жасалган ичик жапты. Жаңылайдын алдына бир нече чаарала куржундарды тарткан Муваза: «Эми ардактуу туугандар, бул куржундарда эмнелер бар экенин көрүңүздөр. Бул жерде 40 кесинде жибек мата, 40 жоолук, эркектерге көйнөктүк бир түрмөк сатин, дагы бир түрмөк кара чий баркут жана 24 чыны, 2 чай чөөгүн, сиздердин 5 бармак үчүн 2 чоң табак идиш аяк бар. Жаңылай, өзүңүз баарын ылайыктап бөлүштүрүп берерсиз», деп куржундардын ичиндегилерди текши өткөрүп берген соң, саймалуу белдемчини отургандарга айланта көргөзүп, Умсундун колуна тапшырды. «Биздин кызыбызга күмүш жана коралдан жасалган шуру», деп сөзүн уланткан Муваза боз үйдүн ичинде көздөрү менен Турсунду издеди. «Турсунду чакыргыла», туугандардын бирөө сыртка баш багып үн салды. «Ой, сиздин балдарыңызды унута жаздап калган турбаймынбы? Бул көйнөктөр балдарыңыз үчүн. Мен өз милдетимди аткарып бүттүм окшойт», деп Муваза өзүнүн ордуна барып көчүк басты. «Кымбат баалуу белектериңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, ардактуу Юсуф жана Муваза эже. Биздин үй бүлө туугандашып жатканына курсантмын. Юсуф мен үчүн эбак эле эң жакын адам болуп калган. Эми андан да жакын болобуз. Мен үчүн кызымдын бактысы баарынан кымбат. Ушунун баары ошол кызымдын бактысына кам көргөнүбүз», деди Адыл, ичиндеги уйгу туйгусун жашырууга аракеттенип. Аңгыча эшиктен кирген Турсун баарына баш ийкеп учурашты да босогого тизилей отуруп калды.
шаймашай отургансыган жеңелери дароо анын мойнуна бир нече каттап карал шуруну, билегине күмүш билерикти жана кулактарына корал бастырылган сөйкөнү тагышты. Тегерегиндеги аялдар анын шурусуна, ага кошулуп өзүнө суктанышып, мактай баштаганда кубанычтан жүзү жайнап түшкөн Турсун өзүнүн ал кылыгына уялгандай шарт бурулуп сыртка чыга качты. Салт боюнча белек бешкектерди таратып болгон соң Муваза үйгө эс алууга жөнөдү. Эркектер өз иштери боюнча ары басышты эле. Аялдар көз жоосун алган белек бешкектерди дагы бир жолу көргүлөрү келишип, боз үйгө кайра киришти. Ак таштыктардын баамында белектердин баасы чексиз эле. Айрыкча жука фарфордон жасалган идиш аяктар өзгөчө кооз көрүндү. Жаңылай боз үйдөгү аялдардын баарына бир кесимден мата жана жоолук, эркектерге көйнөктүк мата берип, чайлардан таратып берди. Кайненесинин башкасынын баары ыраазы болуп тарашты. Бир гана кайненесине келининин кол ачыктыгы жаккан жок. Юсуф, Адыл жана Азамат үйдөн анча алыс эмес жердеги карт дарактын түбүндө көйкөлүп өскөн шибер чөптүн үстүндө салынган төшөктө эс алып отурушту. Юсуф Кытайда кырдаал тынч болбой, анда-мында көтөрүлүштөр чыга калып жатканын кеп кылып отурду. Императорду тактан кулатышып, бийликке генерал Юань Шикай келген мезгил эле. Бейжинде чет өлкөлүктөр дагы эле көп экендигин, айрыкча англичандар, жапондор өз үйлөрүндө сайрандап жүрүшөрүн айтты. Өлкөдөгү абал бирок анын бизнесине терс таасирин тийгизбегенин, тескерисинче Бейжинде 2 азык-түлүк дүкөнүн ачканын кошумчалады. Силерде не жаңылык? Деди ал Адылга кайрылып. Кечээ келаткан жолдо Ак таштан анча алыс эмес жерден көп орустарды жана алардын балдарын көрдүм. Жол жээкте жыгач үйлөр салынып калыптыр. Ооба, мындан анча алыс эмес жерге орустарга үй салууга уруксаат берилген. Мен жакшы тааныган Григорий ошол жерлерге үй курууга уруксаат алып, өзүнүн туугандарын көчүрүп келген. Жердин көбү бизге тиешелүү болчу. Бирок орустар жерге эмес, суудагы балыктарга көбүрөөк кызыгат окшобойбу? Алар мурда жашаган жерге караганда бул жак сууга жакын, деп жооп берди Адыл. Ал жакта Григорийдин туугандарынан да башка да бейтааныш адамдар көп, деп Азамат кепке аралашты. Григорийдин карамагына өткөн жерге апийим айдаган жок белеңер? Жок, үлгүрбөдүк, деп жооткотту Азамат Адылдан узунуп. Адыл, уездин начальниги менен мени эртерээк жолуктурсаң жакшы болмок. Ал мени кабыл алышы керек. Мен анын суроосу боюнча алып келгеним бар, деди Юсуф. Мен барып келейин, эртелесем кечинде караколдо болуп калам, деп сунуш салды Азамат. Адыл эртеси түштөн кийин үйгө жакындап келаткан Азаматтын атын көрүп таң кала түштү. Азаматка оңдой берди болуп, жардамчысы аркылуу уездин начальниги подполковник Иванов менен байланышыптыр. Ал жакынкы жекшембиде Иванов Юсуфту балык уулаганга чакырганын кабарлады. Ал көлдөн алыс эмес жерде түп суусунда балык уулоого чыгаарын айттырып жибериптир. 3 күндөн кийин таң эрте үчөө Адыл, Юсуф жана аны коштоп келгендердин бири Ченг болуп каракол тарапка чыгып кетишти. 3,5 саат дегенде алар болжошкон жерге жети келишти. Көлдүн ал тарабы дүпүйүп өскөн өсүмдүктөргө бай, өтө кооз жер экен. Айрыкча жапайы карагат менен чычырганак төгүлүп жатат. Начальниктин караны али көрүнбөдү. Ал келгиче берки үчөө ортого ак дасторкон салышып, анын тегерегине төшөктөрдү төшөп, аппак жаздык каптар менен капталган бир нече жаздыкты таштап коюшту. Бирөөсү корзинкедеги тамак аштарды четинен алып чыга баштады. Аппак тегерек нан, кабыгы менен бышырылган картошка, сууга бышкан 10 чакты жумуртка, бир боо көк пияз, туздалган бадыраң, бүтүн бойдон бышырылган 2 тоок, чочконун майы сыяктуу тамак аштарды жайнатып коюшту.
чоң бөтөлкөдөгү самогонду алып чыккан адам балык уулоо үчүн кайырмак даярдап жатканына кайрылып, ишарат кыла колун жаңсады. Анысы ушунча ичимдик жедет болду бекен деп сураган эле. Уездин начальниги көпкө күттүрүп келди. Алыстан эле Юсуфту көрүп, кыргызча таптак учурашып калды. О, кымбаттуу Юсуф, сени көргөнүмө чексиз курсантмын. Жакын келген соң мейманга кучак жайды. Мен дагы сени көргөнүмө кубанычтамын, улуу урматтуу Василий, деп жооп берди Юсуф. Көңүл ачып, чер жазганга даяр болуп калган го? Алаканын ушалай тамашалай кетти Иванов. Баштай берели анда. Коля, кел анда, куя бер, деди ал талаш артында жайылган дасторконго маашырлана карап. Ары жактан чуркап келген эркек 2 стаканга самогондон баса куйду да Иванов менен Юсуфка узатты. Иванов бир дем менен жутуп жиберди да Коля сунган туздалган бадыраңды кычырата чайнап салды. Юсуф да Ивановдун артынан дароо тартып жиберип, бирок бадыраңдын ордуна көк пиязды жыттап чайнай баштады. Кандай анан Юсуф, чын эле эң сонун бекен бул жер, деген Иванов жердин чыныгы кожоюну баштанып, айланасына ырахаттана көз жүгүрттү. Ысык көлдүн жаратылышы эң сонун, бул жер өзгөчө кооз экен, деп жооп берди агай Юсуф. Кел эми, келген мүдөөңдү айта бер, мен кызуу болуп кала электе, деди Иванов аны атайын башкалардан обочо бөлүп колтуктай басып. Алар жарым сааттан кийин кайтып келишти. Коляң мобуну кара. Пиф, паф. Иванов Юсуф белекке тартуулаган револьверди көргөзү асманга мээлеп атып жаткандай үн салды. Ого, бул Англиядан эң акыркы чыккан 6 калибрлүү веблей го. Берсең көрөйүн. Колуна револьверди алган Коля тияк биягынан шыкаалап карап чыкты. Эч кандай кыйналбай эле кайра октой берсең болот. Мына револьвердин стволу ылдый түшөт да, кайра октой турган барабанына жол ачылат, деди ал. Ивановго көрсөтүп жатып суктанганын жашырбай. Мына белекте ушуну айт. Рахмат досум, ишке жарадың, деди ал Юсуфка кайрылып, анан дароо үнүн бийик чыгарып. Эми дасторконго карагыла, балыктын шорпосу даяр болдубу? Дасторконду тегерете салынган төшөккө отурушкан эркектер чөйчөктөргө куюлган ачуудан ичишип, артынан закускө чайнаганга киришти. Экинчи жолу айланта куюлган стакандарды бошотушкандан кийин Юсуф дагы бир жерде жолуга турган иштерим бар эле деп кетүүгө уруксат сурады. Анан ченикте бирдеме деди эле ал ары жактагы куржунду алып бери басты. Василий, бул сенин үй бүлөңө Кытайдан алып келген менин белегим жана револьвер үчүн патрондор, деди Юсуф. Билем, балык шорпо ичкенден качып атасың. Азиялыктар бекер эле балык жебейсиңер. Балык силер үчүн бакадай эле да, чынбы Адыл? Иванов карс-карс каткырды. Шыдыр жол. Коля, меймандарды узатып кой. Бир топ узай түшкөндө Юсуф: О, бир стакандан кийин сен да болбой калыпсың. Карасам, ашланфу жешибиз керек экен. Мен бир жакшы даярдаган жерди билем, деп Адылга кайрылды. Ашланфу жеп отурганда Иванов жерди кайтарып берүү жөнүндөгү маселени чечип бере албасын билдирди. Сенин Григорийиңдин Ташкенттен алган уруксаты бар экен. Андыктан жерди кайтарып ала албайсың, деди ал. Капа боло түшкөн Адылга карап. Анан анын көңүлүн жайкагысы келгендей кошумчалады. Мен ага жетишерлик акча бердим. Бир нерсе болсо коргогонго жарайт деп ойлойм. Бирок анын айтуусу боюнча сен баардык көйгөйлөрдү болуштардын курултайына алып чыгышың керек экен. Ошондо гана ал сага оңой жардам бере алат. Василий Турпанга кайтып бараткан жолду өзгөртүшүм керектигин айтты. Биздин коопсуздугубуз үчүн ал чек арага чейин өзүнүн кишисин кошуп берет.
Жаңылай кайненеси, кайынсиңдиси Уултай, коңшу айылдан анын чакыруусу боюнча келген өзүнүн бир тууган сиңдиси Ызат жана коңшусу Сакенди кошуп, Турсундун себин талкуулоо үчүн кеңешке чогултту. Жаңылай кызы жаңы төрүлгөндөн баштап чогултуп келаткан оокаттарынын баарын кымбат баалуу маталардан жасалган жууркандар, шырдак, көз жоосун алган туш кийиз, оюулар салынып кооздолгон 2 жыгач сандыкты ортого алып чыкты. Алар дагы 4 төшөк көктөп Турсунга бир нече көйнөк тигип берүү чечимине токтолушту. Бул милдетти Ызат менен Сакенге жүктөштү. Кызын Узат ар күнү жакындагандан жакындай берди. Жаңылай кызы менен ачык сүйлөшүүгө батына албай жатты. Ал күйөөсүнүн айткандарына каршы чыгайын деди эле, бирок анын айткандарына бат эле муюду. Алдыда эркек балдарынын келечеги үчүн кам көрүү керек эле. Юсуф менен туугандашкандан кийин алардын үй бүлөлүк байланышы ого бетер бекемделмек. Кудай кааласа, балдары бой тартып атасынын, а балким Юсуфтун ишин улантышар. Анын азырынча балдары жок эмеспи? Юсуф кызына мыкты күйөө болорунда шек жок. Ал берешен, адамгерчиликтүү адам. Арык чырай, орто бойлуу, Юсуф өзүнүн жашынан кыйла жаш көрүнөт. Бир гана жаман жери анын эжесинин кыялы чатагыраак. Кызыма катуу мүнөзүн көргөзбөгөй эле деп ойлоду. Жаңылай кечинде идиш аяктарды жууп, баарына төшөк салып бүткөн соң, жанына Турсунду чакырып, бооруна кысты да 2 бетинен өптү. Эжесин эркелетип аткан көргөн кичинекей Садыр ошол замат чуркап келип энесине жармашты. Экөөнү 2 колу менен кучактаган эне уулун да кошо эркелетип бетинен өптү. Мен силерди кандай гана жакшы көрөм, каралдыларым менин, деди эне балдарына элжиреп. Анан Садырга кайрылды. Кулунум, барып уктай кой, үшүп каласың. Турсун, сен үстүңө чапаныңды жамынып алчы, сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Экөө короого чыгышып, Жаңылай дөмүргө талпакты таштады да үстүнө отурду. Өзү биртикели ары жылып, жанына Турсунду отургузду. Атаң сени Муваза эжең менен Кытайга жиберем дейт. Сен ал жерден Кытай тилин окуп жазганды, Кытай музыкасын үйрөнүшүң керек. Сен жакшы окуп, келечекте атаңа, бир туугандарыңа жардам берүүгө тийишсиң. Апасынын окуйсуң деген сөзү кызды аябай толкундантты. Андан да кызыгы музыка үйрөнөсүң деген жаңылык эбегейсиз зор кубаныч эле. Энеке, сиздер кантесиздер? Сиз да менин кетишимди каалап жатасызбы? Сизге ким жардам берет? Аң-таң боло апасына суроо салды. Менден камсанаба кызым. Үй жумушун эптештирем. Мен эң оболу кызымдын сабаттуу, сымбаттуу, кыйын кыз болушун каалайм. Мен азыр эле сенин кандай болооруңду элестетип жатам, деди ал Турсунду бооруна бекем кысып. Апал менен Үпөлдүн көзүнчө Амиртай мени Юсуфтун келинчегисиң деди. Мен атакеме айттым эле, ал мени аларга көңүл бурбай эле кой деди. Сен аларга Кытайга окуганы кетип атам деп кой. Жаңылай кызына күйөө жөнүндө айтууга оозу барбады. Турсун өзүнүн көпчүлүк курбалдаштарына караганда али секилик кыздай эле. Балким көпкө бала көрбөй, көзү катып жүрүп, көргөн баласы болгондуктанбы, аябай эрке өстүрүштү. Жаңылай өзүн эстеди. Адыл менен аны бешиктен эле бел куда болуп коюшкандыгы үчүнбү, жашы 12-ге чыкканда күйөөгө чыгаарын жакшы билчү. Апасынан уккан жаңылыктарга толкунданган Турсун уктай албай көпкө жатты. Муваза эже айткандай, Бейжиндеги бай турмушта жыргал жашоосун элестетти. Бирок ал жактагы жашоосунун бирдегиден айырмасын көрө албады. Мен ал жакка барганда аябай тырышып окушум керек. Өзүн кыйынмын деп жүргөн Үпөлдөн да жакшы окуп жазганды үйрөнүшүм керек. Кетээрге жакын эптеп бир айласын таап,
Жолдошко арнаган 100 арчыны Белекке берип кетсем жакшы болот эле деген ойлор менен алып урушуп жатып, көзү кантип илинип кеткенин да билбей калды. 3-чү күн дегенде оюндагысын ишке ашырганга ыңгайлуу кырдаал түзүлдү окшойт. Эртең мененки тамакты ичип бүтүшкөн соң жолдош чакаларды алып суу жака кетип баратканын көрүп калды. Ал да колуна тийген чаканы алды да тез-тез кадамдап артынан жөнөдү. Бактыга жараша жолдош суунун жээгинде чаканы жууп жатыптыр. Аны менен учурашкан соң арыктан ары аттап өтүп барып так маңдайына отурду. «Кел, чакаңды жууганга жардам берейин», деп сурады аны карап. «Жок, рахмат. Чаканын ичи эмнегедир май экен. Апам ичине сорпо куйса керек», ушинтип айтып, эңкейип жерден майда кумдарды алды да чаканын ичин күчтөнүп жууп кирди. «Апаңа рас жардам берип жатыптырсың», деди Турсун ойлуу. «Мен болсо жакында Муваза эжелер менен Бейжиңге кетем. Мен кеткенде апама ким жардамдашат деп капа болуп жатам. Энем болсо самаганды аялдардын ишине аралаштыргысы келбейт. Ошого жыргап колоктоп басып жүрөт». «Демек чын экен да», деди жолдош. Турсун анын же суроо берип жатканын, же өзү мурда билген нерсесин өзү ырастап жатканын түшүнгөн жок. «Мен ал жака окуп жазганды, музыканы үйрөнгөнү баратам. Окуп бүтүп, кайра сөзсүз кайтып келем», деди да чапанынын ички жагынан төөнөгүч менен бекитилген 100 арчыны алып чыгып жолдошко сунду. «Мен сага ушул 100 арчыны Белекке бергим келди. Атайын сен үчүн сайгам. Мен кайра кайтып келгиче мени эсиңден чыгарба». Жолдош отурган ордунан жылбай, чакка көтөрүп бараткан Турсунду ээрчи карай бир топко отурду. «Менде келесоо жок. Рахмат дегенге да жараган жокмун го. Мен да аны жактыраарымды, аны сөзсүз күтөөрүмдү. Ал кайтып келгенде ага баш кошорумду айтсам болмок да», ичинен өзүн ушинтип жемеледи. Көзү жашылданып, колундагы белекти бооруна кысты. 4 бурчтуу ак матага ар түрдүү түстөгү жиптер менен саймаланып түшүрүлгөн гүлдөр көзүнө урунду. 100 арчы менен жүзүн сүртүп, кыздын жытын искегендей терең дем алды да төрткө бүктөп көйнөгүнүн чөнтөгүнө бекитти. Ошондон кийин бир нече күн Турсун менен сүйлөшкүсү келип акмалап жүрдү. Бирок сүйлөшүүгө эч мүмкүндүк болбоду. Тилекке каршы ал эрте кеч Мувазанын коштоосунда жүрдү. Юсуфтар кеткенге чейин Адылдын да, анын да колдору такыр бошободу. Үйгө түнөгөнү гана келгени болбосо, күнү бою алар апийимдин жыйналган түшүмүн сактоо үчүн атайын курулган талаанын жээгиндеги үйдө болуп жатышты. Ал үйдүн тең жарымы 10-15 адам жашай тургандай ыңгайлаштырылган. Юсуфтун адамдары ошол үйгө топтошкон. Арасынан бирөө атайын тамак аш даярдачу, негизинен Кытай тамактарын жешчү. Коштоп келгендердин чоңу Ченг Юсуфтун оң колу эле. Ал даярдалган апийимдин так эсебине жооп берчү. Ушул келиши 7-чи жолу болгондуктан ал үчүн баары жакшы тааныш. Ченгдин адилеттүүлүгүнө көзү жеткен Юсуф ага толугу менен ишене турган. Апийим жыйноо аяктап калган. Юсуфтун жардамчылары апийимди Кытайдан атайын алып келишкен тыгыз кездемеден жасалган мүшөккө салып жатышты. Аны бекем таңгактап байлаганга көп убакыт кетет. Апийимди таразага тарткан соң ошол эле имараттын бир нече кулпу менен бекитилген башка бөлмөсүнө ташып жыйышты. Быйыл түшүм мол болгондуктан башка жактан сатып алып убара болушкан жок. Апийимге тиешелүү иштери соңуна келип калганда Юсуф менен Адыл экөө мал базарга барышып, Кытайда баалуу болуп аткан араптын күлүк аттарын сатып алышты. Ал аттарды ал жакта 3 эсе кымбат сатса болот. Андан тышкары Юсуф апийим салынган мүшөктөрдүн үстүнө төшөгөнгө бир нече таңак пахта жана анча-мынча азык-түлүк сатып алды. Алдын ала макулдашылгандай, белгиленген күнү төө айдоочулар жана кароолчу 4 адам келди.
Алар Юсуфтун кербенин Тургарт шаарына чейин коштоп барышмакчы. Жаңылай Турсунга даярдаган себин алып чыкты. Сеп чынында эле аябай көзгө толумдуу болуптур. Башкаларды кой, эгерим оозунан жылуу сөз чыкпаган кайненеси да туугандарынын көзүнчө келинин мактап жиберди. Алар аттанарга бир күн калганда кайрадан конокторду узатууга кам көрүшүп, кый-сыпыр түшүп калышты. Кайрадан туугандары, кыздын тайлары келишип, жылкы союлуп, боз үй тигилди. Меймандар кетер күнү белгиленген убакытка чейин буюм тайымдарды жүктөгөнгө үлгүрүп калуу үчүн баары таң атпай турушту. Жыгач сандыктарды кантип жүктөштү билбей баштары маң болушту. Аларды адегенде төөгө жүктөштү, анан аттарга артышты, акыр аягында арабага салышты. Бирок көп орунду ээлеп алгандыктан калтырып кетүүнү эп көрүштү. Буга Жаңылай капаланып калды. Ары бери кетип жатышып, эптеп жүктөп бүткөн соң уруунун аксакалы баарын чоң боз үйгө чакырды. Турсун, балекетиңди алайын, кел мындай отур, деди ал, маңдайындагы орундукту көрсөтүп. Турсун ылдый эңкейер замат Куран окуду да колун жайып бата тиледи. О Алла, ушул кызымды жаман көздөн, жаман сөздөн сакта. Жолу шыдыр, жолдошу кыдыр болсун. Тууган ургун, эл журтун уятка калтырбай, акыл эстүү, ыймандуу болсун. Барга жокко чыдамдуу, кайраттуу болсун. О жараткан, кайда жүрсө да коргула көрбө. Өзүң жар болуп колдоп жүр. О мейин. Таң сүрө баштаганда Муваза менен Турсун арабага чыгып отурушту. Арабага жайгашып отурган экөө менен аялдар кезектешип коштошо башташты. Кезек Жаңылайга келип жетти. Муваза эже, кызымды сизге тапшырдым. Коргула көрбөңүз, суранам сизден. Жаңылай өзүн карман албай өксүп ыйлады. Албетте, кам көрөм. Эч бир камтама болбоңуз. Жараткан өзү жар болсо баары жакшы болот, деди Муваза токтоо, эч жүрөгү эзилген энесин соорото. Секетиң кетейиним, бактылуу бол, өзүңдү жакшы кара. Энеке, сиз дагы өзүңүздү караңыз. Апасынын көз жашын көргөн Турсунда эчкирип токтоно албады. Болду эми жетишет, жол алыс, жолдон калтырбагыла, деди Адыл. Ошондо гана салмактуу жүк артынган араба акырын ордунан жылды. Самаган менен Садыр атасынын колдон тартканына карабай арабанын артынан чуркашты. Эжеке, ак жол сага, деди Самаган. Эжеке, ак жол, деп агасын кайталады кичинекей Садыр. Самаган, Садыр, мен силерди сагынам го. Апама жардам бергиле. Инилерине акыл насаатын айтты Турсун. Жолдоштун караанын көрөмбү деп эки жакты кылчактап караган Турсун анын караанын эч жерден көрө албады. 50 метрдей ары узаган соң гана үйдүн чатырынан көрдү аны. Ал үйдүн чатырына чыгып алып кол булгалап туруптур. Кол булгаганга батына албаган Турсун ичинен сызып, алыстап узай берди. Айылдын четине чейин узатып келишкен Адылдар менен коштошоор замат Муваза жумшак жылуу журканга оронду да, үстүнөн дагы бир журканды жаптырып, тез эле үргүлөп уйкуга кирди. Арабанын куйругунда отурган Турсун үзүлүп артта калып жаткан жолдон көзүн албайт. Ал эс тарткандан бери биринчи жолу өзүнүн айылынан сыртка чыгып жатканы эле. Айланасындагылардын баары ага кызыктай туюлат. Өңгүл-дөңгүл жолдогу арабанын артында уюлгаган чаң учуп, улам алыстап калып жатты. Оң тарабында мелчиген көк көл, ак карлуу тоонун этегине барып куюлуп жаткандай эле. Ал эми сол тарабында жолдун обочороок тизиле өскөн арчалардын учу кыйры көрүнбөйт. Жол жээгиндеги кызгылт сары мөмөлүү чычырганактар айлананы өзүнө окшогон кызгылт сары түскө боеп турду.
Көлдүн боюндагы жол менен жүрүп келаткан араба бирде көлдүн этегине чукул кире калып, бирде көз чаптырып алыста калып баратты. Ылайдан согулган үйлөрдүн арасында ак боз үйлөр булайып көрүнүп, короосунда нан жапкан ак жоолукчан аялдарга жуурулушкан көрүнүштү таңдын атышын жар салган корооздор кооздоп, анда-мында абалаган иттердин, маараган койлордун үнү кулуп, кудум эле өзүнүн ак ташында жүргөндөй сезилип жатты. Күз ортолоп калса да, аба ырайы өзгөчө жылуу эле. Таң эртеден бери асманга чайыттай ачык болгону менен баары бир сууктун илеби келип турду. Кербен тынбай жол жүрүп жатты. Төөлөр да аттардан кем калышпай бир ыргактан жазган жок. Бир айдан бери чөп жеп күч топтоп калышса керек деп ойлоду Турсун аларды карап. Болжол менен жолго чыккандарына 6 саат болгондо кербенчилер өргүүгө токтошту. Эркектер дароо эле аттарды чечишип, сууга алып барып сугарышты да, чөпкө оттогону кое беришти. Ал ортодо жүргүнчүлөр да карап турбастан, ортого жайылган дасторконго жаңылай жолдон жейсиңер деп даярдап берген бышкан эттен, нандан алып чыгышып, шам-шум этишти. Кытай ашпозчулары ал 2 саатта самурго чай да кайната коюшту. Муваза менен Турсун арабада өзүнчө отуруп даам сызышты. Мувазаны шакыйы кармап башы ооруп жаткандыктан Турсунду 5-6 жолу ысык чайга жиберди. Турсун сууну бойлой бир аз сейилдеп, жээкте жайнап өскөн соолуп бараткан бүлдүркөндөн терип жеп, кайра ордуна келип караса, баары жолго чыкканга даяр болуп калышкан экен. Кайрадан сапар улашты. Алдыдагы учу кыйры жок жолдо өзүнө чоочун адамдардын курчоосунда бараткан Турсундун көңүлү чөгө түштү. Баары эле башка тилде сүйлөшөт. Ага көңүл бурган киши жок. Ошондон улам ал жалгызсырай түштү. Жүрөгү мыжыкты. Мурда бир каршы алыс чыкпаган өзүнүн эң жакындары, ата-энесинен, бир тууган бөбөктөрүнөн, чоң энесинен бөлүнүп, жалгыз калгандыгын сезди. Алар менен кошо балалыгы кайрылгыс болуп алыс калганын түшүндү. Коштошуп жатып атасы: "Кечир кызым, мага капа болбо. Качандыр бир кезде мени түшүнөрсүң. Биз сенин үй бүлөң бар экендигин эч качан эсиңден чыгарба. Бактылуу бол, карагым. Юсуф сени кор кылбайт." Атасы апасындай көз жашын көлдөткөн жок. Бирок үнү каргылданып, көздөрү муңайым, капалуу эле. Кербен көлдүн батыш тарабынан айланып өттү да, тоо тарапка бурулуп, уламдан улам алыстап баратты. Мувазанын "Кайыр кош, ысык көл, кайрылып бир өзүңдү көрөр бекем" деген сөзү ансыз да жарыла албай араң отурган Турсундун ичиндеги муңунун оозун тырмагандай, өксүгөн ыйын көпкө баса албай шолоктоп келе берди.